иштегендер мына курулуштар, жолдор салынып, мамлекетибизде өсүүнү аябай чоң байкалып атат да. Алла разы болсун. İşiniz iyi. Daima kırgızı dönüp versin. Rahmat. Tinçlik bolup tursa, stabilдүүлүк болуп турса, анан элдин ишеними болуп турса эле бар ушундай иштерден миңи жасалатын, миллиону жасалатын. Kaçandır bir gezde siz yaşlarga orun boşotup berip başka bir sizge dostoylu adamlar gelgende sizdi biz legendardуу prezident katarı kabul alıp her daim gökürögöz dolustar. 3. şkolanın 4. klasının kızlar balları bizden salam aytыңызчы Sadır Japarov. Bizden ıslık salam biz жақсы көрөбүз дешти. Salam aytыңыз. Rahmat. Ушинтип убактыңызды бөлүп келип биздин талас сергесине жакшы саамалык жасап кеткениңиз. Биздин эми милдет ал эми убактыбыз болобу болбойбу мындай иш-чарага келишибиз керек, ишти аткарышыбыз керек. Эл биринчи Кудай, экинчи эл силер ошону аткарсын, жасасын деп ишеним бергенсиңер. Анан мен дагы силердин ишенимиңерди актабай койсом, анда үмүтүңөр өчүп калат. Элдин үмүтү өчүп калгандан кийин анда мамлекет күчтүү мамлекетке айлана албайт. Була албайт да. Ар кимге ишенбей эле, бул деле баягынын бири да деген бойдон калмаксыңар да. Ошон үчүн мен ошо силердин ишенимиңизди актайын. Бүгүн биз аябай кубанычта болуп атабыз. Ошо Талас областына келип ушинтип эл менен жолугушканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы колуң кармап койчу. Сага эл сени колдойт, дайыма сен менен жүргөнбүз дейт. Дагы канча жүрө бересиң. Рахмат. Рахмат. Жүргөнгө кармадым. Чоң рахмат. Мен ишеничиңерди актайын. Кудай сага өмүр берсин. Рахмат. Şu el üçün canın kanın canın ayağı üçün kısmet kılasın. Hurmatlı prezident. Allah Teala densoluk versin. Ömür versin. Yavaş Kırgız elin şu işini saktaylık. Amin. Ömür versin. Rahmat çok. Emi ruhsat versenizdер men Manasor'da baratırım. Hem Talas'ta yollarına da bir göz baktınız bir sal Yollarga boluşunça жолдорго birinci. Başka jaqtарды көрсек сәл намыстанып кетип атабыз эми дәл көлдү көрсек, ошту көрсек сәл. Оода эми Таластар башталбады. Мен бир нерсени айтайын да. 2 жыл мурун Таласка канча бөлүп бердим, анда сен эмес болсоң, Миллиард миллиард бөлүп берсем, кайра мунун баарына асфальт этип үлгүрбөй калдык деп бир 300-400 миллионун кайра кайтарып берген. Жылдын аягына чейин үлгүрбөй калат экенбиз, анан кийин кайра бизди күнөөлөгө деп. Мына көрдүңөр, мурда акча жок болчу. Азыр акча толтура. Мен бер деп берип коюп, ошол иштердин баарын жылдын аягына чейин аткартып үлгүрө албай калып атабыз. Эми үлгүрө албай калса, баягы асфальт эте албай калдым деп кайра кайтарат көпчүлүк жагы. Мурда кайра кайтаруу деген андай түшкө кирген эмес. Түшкө кирген эмес, келеле деп турчу, келе жетпей калды деп турчу. Быйыл ашып калды деп атат. Дагы бир суроо, ошо айыл чарбасы. Дагы акча берип бөлөбүз. Могу кийинки жылга. Баш аяк примерно 8 миллиард сом бөлүнөт. Бүт ошо жолго, мына азыр Манасордо каратабыз, аны да реконструкция кылып туруп, эң современный кылып туруп коелу деп атабыз. Эмдиги жылы мына баягы майрамыбыз эгемендик ушул жерде өтөт. Ошондо кичине сырттан келген коноктор болсо да уят болбой ушул жерде жакшынакай тосо болду. Садыр Нуркожоевич, Талас элине жакшы эле акча бөлүп беребиз, жакшы жолдордун бүт баары. Талас Сусанов 93 километр, 10 миллиардка жасалып атат. Андан тышкары Кичи Капкага 28 километр жасап атабыз. Экөөнтөн кийинки жылы бүтүрөбүз. Ал жерде 120 километрдин тегерегинде бул основной трасса бар. Мен айтып эле келе атпайм. Эмеде да айттым эле, курултайда дагы баягы 3-4 жыл мурун. Бүт республиканын жолун асфальттап үлгүрөбүз деп. 33-35 километр, 1000 километр жолубуз бар. Ошону эми баарын бир жылда бүтүрүш кыйын экен да. Акчаң жеткен учурда дагы физикалык түрдө жетпейт экенсиң. Анткени техника жок, адамдар жетишпейт дегендей. Дагы бир немесин айтып коелучу. Айыл чарбасында ошо дыйкандарга бир өзүңүз айтып аткандай биздин үрөндүк сапаттарыбыз, үрөн жактары начар болуп атат да. Үрөндөрдү алсак, будайларыбызды кайта өткөзө албай атабыз. Анан үрөндөр боюнча келгиле мен беде эспортсеттер одноразовый болуп атат. Шактарыбыз жакшы болбой атат. Айыл чарбасы негизи бизге жакшылап иштеп берсе болот эле, шагы бир жакшы эскертип берсем. Дыйкандарга катуу иштегиле дагы неме кылды. Особенно фасоль боюнча. Рахмат, көңүл бурган. Мейли болду. Рахмат.